Психолог Муратбек Султанбеков Санарипке көз каранды болгон бейтаптар менен бир нече жолу жолуккан. Алардын басымдуусу балдар. Көпчүлүгү TikTok'ту колдонуудан баш тарта албагандыктан узак мөөнөттүү психотерапия өтүүгө аргасыз болгон. Адистин айтымында бул платформада жаштар узак убакыт отургандыктан үстүртөн ой жүгүртүү өрчүгөн. Бул көңүлдүн жана концентрациянын чачырандылыгына, эс тутумдун начарлашына, чоң көлөмдөгү маалыматты кабылдай албоого жана башка олуттуу психологиялык ооруларга алып келет. Бул каналдар көбүнчөсү невроз, ар кайсы обострение, ар кайсы оорулардын эмеси болот да, башы болот да. Ошондуктан деген кичинекей балдар деген өзүн контролдой албайт. Мисалы түнкү 3-4кө чейин уктабай карай берет, же болбосо мындай тез кыска эмоцияны жетиш үчүнчү ар кайсы жок болбогон жаман иштерге барат. Мисалы могу синий кит деген нерсе ал деле TikTok аркылуу тараган, мисалы суицидтер пайда боло баштаган. Бетти тосем бирөө коюна. Я тебе семечко купили сегодня. Атамдын башы. 10 жыл сиз 5 жылга жетпей өлөсүз го. Тилекке каршы TikTok'тун мазмуну иргелбейт. Балдар чоңдор сыяктуу эле ар кандай колдонуучулардын баракчаларына каалагандай кире алышат же адекваттуу эмес түз эфирдин күбөсү болуп калышы мүмкүн. Бул социалдык тармакта эч кандай чектөө жок. Муратбек Султанбековдун белгилешинче, кыргызстандыктар башка өлкөлөрдүн тургундары сыяктуу эле жөнөкөй адамдардан соц тармактын кулу деген атакка жетишүү үчүн көп акча коротуп, бизнестин курмандыгы да болушкан. Негизги маселеси, эң негизги максаты бул деген бизнес. Ошону биринчиден түшүрүш керек да. Экинчиден кандай болбосун, ал контент негизи ошол нерселерди өзүнүн выгода ошого каратып эметет да. Жоопкерчиликти деген балага жүктөбөй бербей, мисалы жабуу максаты мененчи ата энелерге жүктөш керек. Алар деген байкаш керек, караш керек, эмнени карап атат балаң, кайсы жерде жүрөт, канча саат отурат, мисалычы убагында алып атабы уйкуну. Өлкөдө TikTok'ту жабуу маселеси 2 жылдан бери айтылып келет. Бул ирет Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча TikTok ресурсу чектелмей болду. Ага бөгөт коюу чечими УКМКнын катынын негизинде аткарылат. Кыргызстандын интернет провайдерлерине TikTok'ту чектөө тапшырмасы берилди. Мындай чечим чыгарууга балдардын ден соолугуна, психикасына, руханий жана адеп ахлагына зыян келтирүүнү алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзамда каралган шарттар сакталбаганы себеп болгон. Биздин кызматтын дарегине УКМКнын чечими келди. Ошо TikTok социалдык тармакты бөгөттөө боюнча. Ошол чечимди биз болсо байланыш операторлоруна жөнөттүк. Аткаруу мөөнөтүн 18 апрелге чейин койдук. Байланыш операторлору өздөрүнүн тармагында өздөрүнүн абоненттерине ошо бөгөттөө коюш керек. Чектөө коюш керек. Ушу TikTok соц тармакка кирүү боюнча. Белгилеп өтсек, 2021-жылы Өзбекстан TikTok Кытай платформасына чектөө киргизген. АКШнын бир нече штатында тиркемени колдонууга дээрлик тыюу салынган. Ал эми Европа өлкөлөрүндө TikTok'ту уюлдук телефондорго орнотууга болбойт. Кыргызстанда болсо буга чейин 20га жакын бейөкмөт уюм бул платформанын жабылышын өтүнгөн. Изилдөөгө ылайык дүйнө жүзү боюнча 300 миллиондон ашык адам TikTok'то катталган жана алардын 90% бул тармакты күн сайын колдонушат. Рахат Кыдыр Токтоева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.